Негизи бакылдык, мына сараңдык өзү субханалла бул оору, жаман оору. Бул дүйнө адамга бере эле келет. Кудай Таала рызкыны жөн эле берген жок. Карасаң кандай нерсе. Алла Таала сага берген нерседе, мына Алла сага байлык берсе, мүмкүнчүлүк берсе, Алла ошону сенден көргүсү келет. Ушундай нерсе. Көпчүлүгүн көрөсүң, бир карасаң бар, ушундай нерсе өзүнөн аяйт. Өзүнөн аяй берет да муну. Жок болсо, конечно, Кудай сактасын, жок болсо жокко жок. Бирок мен бар жөнүндө айтып атпайм, туурабы? Бар адам сараң болот да, жок адам болбойт да, туурабы? Кудай сактасын, байдын текеберлигинен сактан дейт го, бирок андан жаман кедейдин текеберлигинен сакта дейт да. Мындай байдын текебер болгондой жаман дейт, андан да жаман дейт, кедейдин текебер болгону жаман экен да. Бул жаман нерсе. Ошо себептен субханалла өтө сараңдык инсанды эмне кылат экен? Жок кылат. Сараңданмагыла. Өзгөрдөн аябагыла, жеп койгула, жей турган жерден мындай бар отуруп бардай. Анан өмүр бою эле тиги эме жанагы тандыр нан үстүнө тиги майонез сыйпай берсең өлүп кетпейсиңби? Субханалла, ушундай нерсе. Аябагыла өзүңөрдөн. Аябагыла өзүңөрдөн. Мен дайыма айтам, аяба. Ушундай нерсе. Аябатып баарыңа стресс болуп кетпеңер,